Мен жаман келинмин. Ооба достор, кечээ күнү ошол кошунам сен жаман келинсиң дейт. Сөздүн баары эмнеден башталды? Антип мен квартираман чыкканда эле эшиктин оозуна обувтарын чечип үйүнө кирип кетет. Эшиктин астына дорожкасын салып, обувтарын болсо биздин эшигибиздин астына чечет. Мен кээде балам көтөрүп чыкканда көрбөй бутума чалынышат. Ушул бут кийимин мен азыр эле өз жагына түртүп салгам. Эгерде үйүнө коноктор келе турган болсо, андан бишиптир көп обувтар биздин эшигибиздин астында тизилип калат. Биздин эшигибиз ачылбай да калат. Сөзсүз түрдө мен буга чейин баласына эскерткем. Биз негизи бул үйгө жаңы эле көчүп келгенбиз да. Бардыгы менен болушунча келип жаман жагым эмес, жакшы жагын көрсөтөйүн деген аракет кылып, бул учурда болбой калды. Кечинде суу көтөрүп үйгө кирип келатсам, дагы бир дос балдары келген экен, биздин эшигибиздин астына прям чечип кирип кетти. 5 күн больницада жатып, үйдө сууларыбыз тоңуп, суулардын 5-этажда жашаганыбыз үчүн эшиктен көтөрүп кирип келаткан. Аран көтөрүп келаткан жеңим менен эшигин тыкылдаттым дагы чакырып алып, ай садак болоюңдар, могу жерге эмне кылганыңар, мен канча жолу айтам деген иштеби, мен үйүмө кандай кирем, ошондо силер обувуңарды менин эшигимдин астына чече турган болсоңуз десем эле баласы ооба эже менин логикам иштебейт деп эле короңдоп эшигин тарс эп жаап алды. Жанымдын чыкканын айтпак. Айла жок, кайра эшигин ачып алып бир нерсе деп айтыш кыйын. Үйгө суумду алып кирип, жиним менен тамак жасаганга киришип жатсам, кошуна кайра тыкылдатып калды. Ачсам атасы экен.